Жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон, талкууга алынган жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Сиздер менен мен Эрлан Бекчуроев, саламатсыздарбы? Кечээ Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев тарых жана маданият жылын жыйынтыктап, дүйнөлүк көчмөндөр оюну жана үркүндүн 100 жылдыгын өткөрүүгө салым кошкон бир топ жарандарды сыйлады. Мындай жакшы иш-чарада Алмазбек Атамбаев адатынча балпетип, бул улуттук канал баш болгон жалпыга маалымдоо каражаттарына берилип, эл түгүл эл өкүлдөрү дагы түшүнбөй демдары болуп турушат. Сыйлык тапшырып, жакшы сөздөн баштаган президент жалкоолордон уялыш керек. Ата-бабалар илгери эле жардылык жалкоолуктан деп таамай айтышкан деп баратып эле өзүн токтото албай калган. Шартка жараша эки тилде сүйлөйүн деген Алмазбек Атамбаев легендарлуу учкуч Алексей Марсеевди айтып жатып, Брюссельде болгонун эстеп, мактанып да алган. Андан ары адатынча азаттыкты баш кылып, Атамекен партиясын төш кылып, айтор кыбыр эткендин баарын жамандаган. Анан жанагы радио свобода, мына бизде азаттык деп жамынып алат. Муну билбейтесиңер, таатынакай билет. Элибизге эмне керек? Элибизге эме тынчтык, ынтымак керек деген өлкө башчысы 2-3 айдан бери жогорку кеңеште кайра-кайра депутаттык комиссия түзүлүп, ызычуу токтобойт деп ураган Брингти дагы эстеди. Президенттин ардана турган жөнү бар. Анткени Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Дача суудагы кулаган учактагы жүктөрдүн президенттин үй бүлөсүнө тийиштүү экендигин айтып чыккандыгы белгилүү. Андан ары токтоно албай жогорку кеңешти тарап кетүүгө чакырган. Президенттин бул сунушуна элден мурун СБКчылар дагы чочуп, депутат Кожобек Рыспаев эмнеге тараарыбызды деле билбейм деп жооп берди. Ал эми айрым эл өкүлдөрү президенттин билдирүүсүн маалымат катары кабыл алышканын айтышты. Андан ары өзү Дональд Трампка максатташ кылып, аны колдой турганын, Атамбаевди аңдыгандар көп экенин айтып, сыруу эшек такалап жүрөбү деген. Андан ары жетим жесирлерди бетине кармаган президент Атамекен партиясына алынын жетишинче асылды. Кызыккандар интернеттен издеп көрсө болот. Бирок президент тууралуу жакшы маанай тартуулабай турганы айдан ачык. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова колунда депутат Иса Өмүркуловдун Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын жетектеп тургандагы иши тууралуу маалыматтар бардыгын азаттыкка билдирди. Аида Салянова бул материалдар прокуратурада жана башка күч кызматтарында бар экенин бекемдеди. Өмүркулов Кыргыз темир жол ишканасын жетектеп турган учурдагы иши тууралуу маалыматтар прокуратурада мурдатан эле бар. Ал маалыматтар бөлөк күч кызматтарында да болушу мүмкүн. Бирок көзөмөл органы болгон соң прокуратура кимге кандай маалыматтар бар экенин билиш керек. Тилекке каршы бул иш боюнча жана башка кээ бир аткаминерлердин кыймыл-аракетине укуктук баа бергенге үлгүргөн жокмун. Мен үчүн деле Өмүркуловдун иши кантип аягына чыкканы кызык. Өмүркуловдун иши боюнча бул материалдарды мен да издеп жатам. Эгер тапсам, башкы прокуратурага берем. Бирок ошол эле учурда айтып коеюн, мен прокуратуранын ишин аткарбайм, алар өздөрү издесин. 1 март күнү пленардык жыйында жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова депутат Иса Өмүркуловго байланыштуу башка материалдарда болгонун айтып, башкы прокурордон эмне үчүн ага чара көрүлбөй жатканын сураган. Өмүркулов өзү Салянованын айткандарын четке каккан. Башкы прокуратура бул маалыматтарды сурап 6 мартта Саляновага кайрылган. Аида Салянова мурда башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэры Иса Өмүркуловго кылмыш ишин козгогон. 2014-жылы прокуратура Иса Өмүркулов кызмат абалынан аша чапты деп айыптаган. 2014-жылы 1 августта Октябрь райондук соту Өмүркуловду жана Бишкек шаардык мэриясынын бир нече кызматкерин толук актаган. Райондук соттун чечимин шаардык сот да күчүндө калтырган. Атамекен партиясы Бишкектеги курултайында камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөтүүнү, аны чукул арада бошотууну бийликтен талап кылууну чечти деп маалымдады Азаттык. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов жерлерде тынчтык митингдерин өткөрүүгө камылга башталганын Азаттыкка кабарлаган. Биздин партиянын саясий кеңешинин чечими менен республика боюнча партиянын бөлүмдөрү, штабтары, активисттери жанданат. Конституциядагы укугубуздан пайдаланып, демократияны коргоого, саясий куугунтукту токтотууга багытталган тынчтык митингдерин өткөрүүгө даярданабыз деген Шыкмаматов. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов сот чечимине байланышкан жагдай тууралуу түшүндүрмө берген. Ага ылайык өкүм экинчи инстанциядан кийин толук күчүнө кирет. Сот айыптоо өкүмүн чыгарып, ал күчүнө киргенден кийин гана ошол адамды күнөөлүү десе болот. Ага чейин ал адам мыйзам боюнча күнөөлүү эмес болуп эсептелет. Экинчиден, апелляциялык инстанцияда каралгандан кийин гана сот өкүмү күчүнө кирет. Жогорку сот көзөмөл иретинде эле карайт. Соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирмейинче БШК талапкер кылып каттабай коюуга укугу жок деген.
Эгемен Кыргызстандын саясий турмушунда тергөө абагында отурган саясатчынын президенттик шайлоого катышкан учуру болгон эмес. Юрист Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаевдин пикиринде Текебаевга коюлган айыпты да далилдөө жеңил болбойт. Бирок Кыргызстанда сот процесстеринде далили жок болсо деле айып таккан, өкүм чыгарган тажрыйба бар экенине токтолгон. 5-мартта Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков баштаган 4 фракциянын лидери Атамекен фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков, Бирболдун төрагасы Алтынбек Сулайманов жана Өнүгүү прогресстин жетекчиси Бакыт Төрөбаев тергөө абагындагы Текебаев менен жолугуп чыккан. Алардын арасында социал-демократтар менен республикада журт фракцияларынын лидерлери Иса Өмүркулов менен Өмүрбек Бабановдун болбогону бир топ сөз жаратты дейт Азаттык. Филиппиндин президенти өзүнүн чуулгандуу окуялары жана кептери менен белгилүү. Мына ошол президенттин айланасындагы окуяларга BBC кайрылган. Филиппин президенти Родриго Дутерте Давао шаарынын мэрі болуп иштеп турган учурунда өлүм отряды деп аталган топ түзгөн. Ал топ Дутертенин буйругу менен адам өлтүрүп турган деп билдирди Сенаттагы угууда шаардык полициянын мурдагы офицери Артуро Ласканас. Ласканас ошол өлүм отрядын жетектеп турганын, 200гө чукул адам өлтүрүүнүн көбөсү болгонун билдирген. Алардын соңкусу 2015-жылы болгон дейт. Дутертенин коопсуздук кызматынын жетекчисинин буйругу менен мэрди сындап келген 2 журналист өлтүрүлгөнүн да айтып берген. Ласканас Сенатта өткөн жылдын октябрында көрсөтмө берген учурда жогорудагылардын баарын четке каккан эле. Бул жолку көрсөтмөсүндө ал учурда үй бүлөсүнө жакындарына коркутуулар болгонун айтты. Эми абийир алдында таза болуш үчүн жана Кудайдан коркуп чындыкты айтып жатам деген. Сенаттагы угуунун максаты Дутерте президенттик кызматка киришкен 3 айдын ичинде кандайдыр бир адам өлүмүнө катыштыгы болгонбу же жокпу деген маселенин чын төгүнүн тактоо болчу. Ласканас Дутертенин мэр болуп турган учурундагы криминалдык ыкмалары боюнча көрсөтмө берген жалгыз күбө эмес. Өткөн жылдын сентябрында полициянын дагы бир мурдагы офицери Эдгар Матобато көрсөтмө берген. Президенттин жактоочулары бул көрсөтмөлөрдү жалган деп четке кагып келет. Родриго Дутерте Филиппиндин президенти кызматына 30-июнда киришкен. 71 жаштагы президент кылмыштуулук, өлкөдөгү баңгизат бизнесин жок кылуу жана коррупция менен кандуу күрөштү убада кылып бийликке келди. 16-декабрда BBC'ге берген интервьюсунда Давоонун мэрі болуп турганда кылмышка шектүү 3 кишини өз колу менен атып салганын айткан. Давоо шаарынын башында турган 22 жыл ичинде орой сүйлөгөн жана кылмышка шектүүлөрдү соттун чечимисиз өлүм жазасына тартуунун жактоочусу катары өзүн тааныткан. Кылмыштуулук саны кескин төмөндөгөн, бирок коомдук тартипке коркунуч жараткандарды жок кылуу үчүн уюшулган өлүм отряддарын каржылаган деп аны айыптап келишет. Президент болгондон кийин Дутерте баңгизатка каршы согуш жарыялады. Андан бери 6000ге чукул киши полиция жана ыктыярчылар жалданган кишилер тарабынан өлтүрүлгөнү айтылат. Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон талкууга алынган жаңылыктардын түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.